Өзүңүздөр билесиздер, өткөн жумада 8 март күнү аялдардын укугу деген темада биздин Борбордук аянтта митинг өттү. Бул митинг биздин кыргыздын улуттун оңгусуна балта чабылган митинг болду. Себеби Орто Азияда биринчи жолу баягы гей парад өттү да. Андан албетте билбегенге бир эле митинг өттү. Билгенге биз кыргыздын каада салтын, үрп адатын, баскан жолун, нарк напсилин тепседик. Ошол үчүн Дастан Атысбекович, сизден талап кылам. Ошол митингди кимдер уюштурду, эмне максат менен, кимге каршы, бүгүн палатага улуттук коопсуздук кызматын, ички иштер министрлигин, иш кылса укук коргоо органдарын чакырып, баа беришиңиздер керек. Ошол добушка коем. Аталган жүрүшкө ал жерде бул жерде жазып коюптур. Кыргыз Республикасынын мурда депутаттар Жээнбеков, укук коргоочулар Карасартова, Абдырасулова, коомдук ишмер Байсалов, жарандык активист Токтон Асыровдор катышкан дейт. Чогулгандардын колдорунда төмөнкү мазмундагы плакаттар кармап жүрүштү. Баш ийбе мен тандоомду кылдым. Курманжандаткан сүрөтү. Пролетарский всех стран соединяйтесь. Анархистский за феминизм. Ар бирөөнүн кызы, аялы, сиңдиси инсан. Колонизация – это рабство. Каждый из 3 женщин подвергается насилию. Остановим это. Тең мүмкүнчүлүк өнүккөн өлкө. Никто никому ничего не должен. 8 март аялдардын укуктары үчүн көрүшүүдөгү тилектештик күнү. Наша борьба сильнее страха деп. Маалымат айтылды. Демилгечи Жылдыз Аманбековна. Табло бериңиздер, суроолор болсо тактап алганга. Ачык эле айтсам, биз ушуну талкуулоо кылсак уят эле болот го. Өзгөчө кырдаал эмес кытты. Эми албетте конечно, терс көрүнүштөр бар. Мэр, МВД алар дагы күнөөлүү эмес да эми гейлер эми артынан келсе эми алардын күнөөлүү эмне? Эми гейлер артынан келе берет эми акырындан. Просто этат болуш керек да. Биз бул талкуулоо менен эмнени жаратабыз? Ачык эле айтсам, мындай шартты түзүп атабыз да. Европага жарандар азыр жаш балдар барса, бул стенограмманы көрсөтсө, мына басымда окулуп атышат деп депутаттар. Бул теманы талкуулоо кылып атышат. Европа өлкөлөрдө, башка өлкөлөрдө буларга убежище берип баштайт. Анан эл аралык деңгээлде биз дагы уят болобуз. Мен ойлойм, эми мындай мыйзам бузуулар болгон жок. Просто андайларга мындай кичине башкача кичине көңүлдү буруш керек да. Жогорку кеңеште талкуулоо кылбай эле. Просто коомду чакырыш керек, андай кылбагыла, бул жаман нерсе экен. Гейлерди мындай ЛГБТ пропаганда кылып, биз өзүбүз эле азыр пропаганда кылып атпайбызбы? Ошону теманы талкуулап кылып. 2-3 күн өтөт эле, бүт баары эле унутат эле да. А биз жогорку кеңешке алып чыгып бул маселени наоборот күчөтүп жатабыз да. Пропагандалап ушуну чыгарган адамдар Украина, Казакстан жана Прибалтиканын өкүлдөрү атайын келип, ушу провокаторлор ушу маселени уюштуруп жасашыптыр да. Ушуну мен ким жооп берет? Ушу адамдарды кармап, ушуларды жоопко тарттыңыздарбы? Убакытты токтотуп турсаңыздар. Бизде маалымат жок мындай. Силерде ошо жок болгондуктан ошо гомосексуалисттерди көчөгө чыгарып атасыңар. Билбесеңер ошону билип алгыла. Украина, Казакстан жана Прибалтикадан келген өкүлдөр атайын ушул нерсени уюштурган. Сиздерге тиешелүү Бишкек УУДУсу бар, туурабы? Ошого кайрылышыңар керек эле. Ушул митингди уюштуруп аткан кишилер менен сүйлөшүшүңөр керек эле да. Кандай өтөт депчи, кайсы эле митинг болсо, мисалга ошого силер уруксат бериш үчүн биринчи ошонун уюштурган кишилер менен сүйлөшүүлөр жүргүзүш керек да. Урматтуу Зияйдин Жамалович. Кечиресиз, Исламович, биздин Бишкек мэриясынын бул жердеги ролу биз алган катты регистрация кылып, андан кийин укук коргоо органдарына жиберебиз. Андан кийин биздин дагы бир миссиябыз ошолордун жанакы таштандыларын жыйнап, аларга шарт түзүп гана берүү биздин милдетибиз. Калганы биздин милдетибиз эмес. Жок, ошо укук органдарга бериңербизлер. Албетте, биз мыйзам чегинде карап жооп бергиле деп, ошол укук коргоо органдарына, Бишкек шаарынын УУДУсуна, прокуратурага биз жибергенбиз. Бул
негизинен айтканда ушул мэриянын алкагында тиешелүү күч органдары менен өздөрү карап туруп бир сыйра карап чыгса боло турган көрүнүш. Бул биринчиден. Экинчиден, эгерде кандай письмо жөнөткөнүн мен билбейм, бирок мыйзам негизинде баягы тынч митингин өткөзүү боюнча 11-беренесинде жазылганда уведомлять этип туруп эле аны өткөзсө болот деп. Бирок 14-беренеде сиз дагы бар. Эгерде ошол жерде кандайдыр башка уюштуруучулар жумуштар кеткилип аткан болсо, майрамга карата элдердин жүргөнүгө мындай неме болгон болсо, мэрия башка жакка да жылдырса болот бул көрүнүштү. Урматтуу коллегалар, мына бейөкмөт уюмдар боюнча мыйзам долбоор келгенде биз колдобой койгонубуз туура эмес болгондо, аларды отчет берүүсү боюнча. Чындыгында бизге ушул НПОлор менен аябай көп акча келет, бирок ушул жөн эле ашыкка чыгып эле эмне үчүн, эмне максатта келет деген мыйзам долбоорду биз кайра алып чыгуу бир муктаждыгы болуп атат да. Көптөгөн акча келип атат чындыгында. Максаты эмне? Кайда кетип атат? Акыркы точкасы эмне? Ушул мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизсек, сиздер менен чогуу иштесек, сиздер ушул мыйзамдарга толуктоолорду алып келсеңиздер, биз ушуларды кабыл алып, бүгүн мына шибегени капка каталбайсың дейт. Биз канча жашырсак дагы мына ушунга окшогон иштерди, бирок мына кечегиндей болуп ачыкка чыгып атат. Вот это вот закон о неправительственных организациях, который был принят в России, да, и в других странах, это вот самое необходимое на сегодняшний день. Бүгін вот это самая главная проблема, то, что финансирование идет бесконтрольно, то есть на любые финансирования, особенности вот ЛБГ деп атабыз. Өзүнчө канча акча келип атат, кимге барып атат, кандай акциялар болуп атат. Бизде ошол боюнча, урматтуу Токтор Алиевич, очень правильный вопрос. Ошол законду алсак, ошондо контроль болсо бизде, ошондо биз билет элек, какая организация, какая международная организация лоббирует это действие, какие иностранцы будут приезжать сюда, как мы можем противостоять этому. Поэтому, уважаемые коллеги, это просьба большая. Хотелось бы вот эту проблему поднять, и нам вместе ее надо решать. Это был один из первых пробных шаров, который, я считаю, что было заброшено в Кыргызстан. Для нас очень важно, чтобы те лозунги, которые прозвучали, они чужды нашей ментальности. И сейчас я хочу просто сказать, что в порядке информации мы инициировали законопроект, который, значит, устанавливает ответственность за нарушение, да, норм Конституции. Мамлекеттик кызматкерлер ал жерден эч бир мыйзам бузууларды көргөн жокпуз. Жалпы жанакы боор-2 3 окуядан кийин. Бул мыйзам бузуубу, мыйзам бузуу эмеспи, азыр биздин юристтер изилдеп атат. Эгер биз бул жерден мыйзам бузууну тапсак, биз сотко кайрылабыз. Биз азыр биздин бардык юристтер менен кеңешип, мына урматтуу Алтыбаева депутат да айтты, 36-беренени айтты. Анан биз башка беренелерди да карап атабыз. Коомдук пикирди да эске алуу менен, эгер биз мыйзам бузууну тапсак, биз ошол замат сотко кайрылабыз. Мыйзам бузуу болгон жок, бирок коомго жат, биздин үрп адаттарга, када салтка туура келбеген маселелер көтөрүлдү. Бул башка маселе. Сөзсүз түрдө Ички иштер министрлиги дагы, анан башка бир канча информациялар айтылды, тапшырмалар берилди. Бул жаатта биз ишти алып барабыз. Рахмат. Буякта Балбак мырза туура айтып атат. Мыйзам бузулган жок, урматтуу туугандар, бирок нарк бузулду. Эгерде күчүү адам улуу аксакалдан төргө өтүп кетсе, ал мыйзам бузулган эмес, ал нарк бузулган. Биз мыйзам менен жашаганыбызга быйыл 90 жыл болду. Бирок нарк менен жашаганыбызга 1000 жыл болду. Биздей аз улут үчүн нарк бул мыйзамдан да күчтүү.